Урматтуу мекендештер, мына алдыбызда улуу байрам болгон бул Манас күнү белгиленгени турат. Манас күнү менен алгач баарыңыздарды куттуктайм. Себеби Айкөл Манас атабыз болбосо кыргыз болор беле, болбойт беле деген маселе дагы бар. Эми мына туптуура 10 жыл мурда 2013-жылы şu ЮНЕСКОнун 8 сессиясы бул Баку шаарында өткөн. Ошондо кыргыздын мыкты жигити Карганбек Садыкович Самаков ушул Кыргызстандагы манасчыларды, кыргыздын өнөрпос адамдарын, акындарды, журналисттерди, 30тан ашык кишини өз каражаты менен Баку шаарына алып барып, анан ошол жерде 3-4 күн иштегенбиз. Ошол жердеги 196 мамлекеттин өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөзүп, кыргыздын баягы май боек менен сүрөт тарткан сүрөтчүбүз Жаныбек Рай дегендин ошо Манастан алган трилогия тарткан сүрөттөрүн алып барып, кыргыздын шырдагын, кыргыздын ала кийистерин алып барып, манасчылар манас айтып, ошо жалпы ЮНЕСКонун адамдардын алдында бул Манастын көркөм өнөрдүн эң туу чокусу экендигин ошолорду ынандырганга аракет кылганбыз. Анан ошол учурда Карганбек Садыкович мырза ошол делегациянын жетекчилери менен ар бири менен дагы иштеп, андан мурда да иштеп келген экен. Анан ушул Манасты өткөрүүгө чоң салым кошкон. Эми 2009-жылы Кытайдагы улуу манасчы Жүсүп Мамайдын вариантын Кытай мамлекетинин атынан ЮНЕСКонун материалдык эмес тизмесине киргизишкен экен, сунушташкан. Анан ошондо ал өтүп кеткен. Өтүп кеткенден кийин бизде баягы Манасты Кытай алып койду деген бир сөздөр тарап эл ичинде. Анан элибизде дагы ар кандай пикирлер пайда болуп, кантип ушул улуу кыргыз эли туруп, анан ушу Манасты Кытай элине алдырып коебуз деген суроолор көп кишилердин намысына тийип болгон. Ошол мезгилде ЮНЕСКога Манасты 3 илдик катары киргизели деген сунуш менен чыгып, анан Карганбек Садыкович ошол ЮНЕСКонун Кыргызстандагы бөлүмүндө иштеген биздин кыздар менен сүйлөшүп, дагы коомдук фонддор менен сүйлөшүп, өз каражатына жанагы фильмин тарттырып, ошол анан кийин барганда 2013-жылдын ошо декабрынын башы болчу. Күндө 7-8 номинация өтпөй калып атты да. Анан биздин дагы аябай мындай бүкүдүкү болуп, эмне болот, өтпөй калсак уят болобуз го деп жүргөнбүз. Бирок мынакей Кудайдын буйругу экен. Ошондо 4-декабрь күнү эң акыркы болуп саат 6-тан өтүп баратканда биздин номинацияны карады. Биздин алдыбызда 7 номинацияны өткүзбөй койду да. Анан жаман бүгүнкү карабайлы эртеңкиге калса экен деп отурганбыз да, булар чарчады, бизди өткүзбөй коет го деп. Бирок баягы француз тилинде алып барып атты. Анан ошо жыйынды алып барып аткан адам бул Азербайжандын маданият министри болчу. Анан бир маал деле congratulation деди, куттуктайбыз деп, Манас өттү деп. Ошол жерде жарылдык. Анан баягы саат 6-да элдер чыгып кетип атканда, зал жарым эле калган. Анан биздин балдар Манас айта баштаганда баягы кичинекей бөбөгүбүз баштады. Анан улам манасчылар улам өйдөлөп ошо 8 манасчы катары менен Манас айта баштаганда бир маалда карасам залдын ичи жык-жыйма болуп, эл толуп калыптыр. Баягы чыгып кеткендердин баары кайра кайтып келип анан кийин ошол жерден чоң бир овация болду, кол чабуулар болду, анан куттуктоо болду. Ар бирибиз ушундай толкунданып, бул улуу жеңиш болду да. Эң чоң салым ошо Карганбек Садыкович Самаков мырзаныкы болду. Ошол кезде депутат эле, ошол кезде Манасты аябай көтөрүп эме кылган мыкты азамат жигитибиз эле. Мына бүгүн 10 жылдан кийин коомчулуктун өкүлдөрү, маданият министрлиги Карганбек Садыковичка
şu мамлекеттик сыйлык, жогорку сыйлыкты берүү жөнүндө баягы демилге көтөрүшүп, Кыргыз Республикасынын президентине кайрылышып атат. Анан мен ошол кайрылууга мен да кошулам, өзүмдүн үнүмдү кошом. Манас изилдөөчү катары, Кыргызстандын жараны катары, жазуучу, журналист катары дагы ошо Карганбек ошол наамга татыктуу деп ойлойм да. Ошо Карганбектей болгон жигиттерибиз бар үчүн Кыргызстан бүгүн өнүгүп атат. Ошол чоң эмгек жасаган ошо биздин Карганбек инибиз эле. Ошо Карганбек инибиздин өмүрү узун болсун. Дагы да кыргыз элине кыла турган кызматы чоң. Мен ушул көтөрүлгөн демилгелердин баарына кошулам. Эгерде президентибиз колдоп, өкмөтүбүз, жогорку кеңешибиз ошо элдик демилгени колдоп берсе, бул өтө чоң кыргыз эли үчүн дагы чоң жеңиш болот деп ойлойм.